талапкерлерди көрсөтүү каттоо процесси жүргүзүлөт. Биринчиси бирдиктүү шайлоо округу боюнча бул бир гана ушул саясий партияларга тиешелүү, саясий партиялар гана ушул бирдиктүү шайлоо округу боюнча талапкерлердин тизмесин өздөрүнүн съездинде карап бекитип, жашыруун тандалат, бекитилет тизмелер. Андан кийин борбор шайлоо комиссиясына тапшырыш керек болот. Ошондой эле саясий партиялар шайлоо дайындалган күндөн баштап эң негизги мөөнөт бул 5 күндүн ичинде, шайлоо дайындалгандан кийин 5 күндүн ичинде саясий партиялар борбордук шайлоо комиссиясына жазуу жүзүндө өздөрүнүн ушул жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоого катышат тургандыгын билдирген билдирмелерин бериш керек болот. Бул мөөнөт 4-сентябрга чейин, 3-сентябрь акыркы күн. Андан кийин катыша турган саясий партия ушул мөөнөттү өткөрүлгөн болсо, анда ал саясий партиялар катыша албай калат. Андан сырткары бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерлерди көрсөтүү, биз жана жогоруда айткандай шайлоо округтарын чегараларын жана схемаларын бекиткенден кийин биз жалпы ушул шайлоо округтарынын тизмесин жарыялайбыз. Борбордук шайлоо комиссиясы жалпы массалык маалымат каражаттарында жарыялайбыз жана борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтында жарыяланат. Ошол жарыялангандан тартып өздөрүнүн баягы шайлоого депутатка талапкер катары өзүн өзү көрсөтүү жолу менен арыздарын берип, тиешелүү документтерин ушул борбордук шайлоо комиссиясына же болбосо ушул округдук шайлоо комиссиясы аркылуу документтерин борбордук шайлоо комиссиясына бериш керек болот. Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча негизинен ар бир жаран өздөрүнүн жеке өзүн өзү көрсөтүү жолу менен көрсөтүлө турган жарандарды көрсөтсө болот. Андан сырткары саясий партиялар дагы ушул түзүлгөн ар бир шайлоо округуна саясий партиялар да өздөрүнүн талапкерлерин көрсөтсө болот. Мында саясий партиялар жана жогоруда айткандай эле ушул бир мандаттуу шайлоо округтарына көрсөтүлгөн талапкерлерди да өздөрүнүн съездинде карап, жашыруун добуш менен бекитип бериш керек.